Саламатсызбы, Алмазбек Ахунжанович. Алмазбек Ахунжанович, биз көтөрүп аткан маселе, биз кечегинде эл менен жолугушка барганда Кара Суу районунун 30 адыр айыл өкмөтүнүн Зымырак деген айылынын тургундары кайрылды. Ал жерде ошо айылдын ортосунда 3 гектарга жакын жери бар экен. Бүгүнкү күндө ошол айылдын тургундары жана жергиликтүү кеңештин депутаттары, айыл өкмөтүнүн башчысы ошону талкуулашып, ошону социальный объект кылабыз деп чечим чыгарып атыптыр. Бирок бир маселе бар. Ошол 3 гектар жердин аянтчасында ортосунан жогорку чыңалдагы электр линия өткөн экен. Мындайча айтканда высоковольтный линия өткөн экен. Ошону жылдыруу маселеси бүгүн туулду. Булар катты жазып бүгүнкү күндө энергетика министрлигине тапшырышкан кагазтарды. Эми ошону көзөмөлгө алып, ошону чечүү жолдоруну адистер четсе болот, аны айылдын чети менен алып кетсек жакшы болот деп ушундай кайрылуу жасалыптыр. Себеби ошол 3 гектарга жакын жерди бүгүнкү күндө биз ошол высоковольтный линияны бошотуп берсек, ошол жерге заманбап мектеп жана бала бакча жана башка фаптарды курганга бир жакшы айылга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт эле. Ошону көзөмөлгө алып койсоңуз, биз сунап кетели элек. Жана экинчи маселе, бул Өзгөн шаары боюнча бүгүнкү күндө Өзгөн шаарында ортосунда Фаркат канал деген бар, ошо канал өткөн да. Ошо жаар чачын жааганда, жамгырлар жааганда ошол канал толуп, анан шаарды суу менен каптап атат. Көптөгөн үйлөргө суу кирип, ошондой бир чоң көйгөйдү түзүп атат да. Ошого Өзгөн шаарынын тургундары кайрылган эле. Ушул маселени чечүү жолдорун таап чечип бериңиздер деп. Биз бул маселени биз министрлерге бергенбиз, ошо МЧС министрлигине кат менен кайрылганбыз, жана айыл чарба министрлигине. Бирок бүгүнкү күндө бир дагы министр аны өзүнүн жоопкерчилигине ала албастан, себеби ал баланста жок дейт. Эки министрдин баланста жок. Буга өзүнчө бир бюджет карап берсеңиздер, ошол бюджеттен акча каражаты бөлүп берсеңиздер, биз ошол каналды кайрадан реконструкция кылып, оңдоп, кийинки жылдарда ушундай жамгыр кат жааганда ошол каналдар толбостон ошо элдердин Өзгөн шаарынын тургундарынын үйлөрүндө суу каптабасын деп чечимге келдик. Эми Кудай бурса, биз ушун биргеликте сизге дагы кат менен кайрылайлы. Каржы министрликке, кабинет министринин төрагасына ошону көзөмөлгө алып, ошол каналга акча бөлүп берсе, биз ошо каналдарды МЧС оңдоп, бүгүнкү күндө ошо элдерге бир жакшы шарттар түзүп берсе жакшы болот эле. Ошо көзөмөлгө алып коюңуз. Рахмат.